Бүгүн Аманбаев айыл өкмөтүндө облустук деңгээлдеги аялдар кеңешинин жыйыны өткөрүлдү. Жыйынга 4 райондон жана Айтматов районунун айылдарындагы аялдар кеңешинин мүчөлөрү катышты. Салттуу түрдө уланып келе жаткан иш-чарага Шекер айыл өкмөтүнүн башчысы Бактыгүл Мураталиева катышып, энелерге ден соолук каалап, алардын коомдогу аткарып жаткан ишин баса белгиледи. Айылдар, сиздер биздин дүйнө жүзүндөгү ушул тынчтыктын, коопсуздуктун, мээримдүүлүктүн баардык кайсы тарапты айтпасак кармап отурган айылдар сиздерсиздер. Анан баягы биздин өлкөбүздөгү дагы, мамлекетибиздеги дагы гендердик теңсиздүүдү колдоп аткандар мынакей сиздерсиздер. Ундар комитетинин конференциясы ийгиликтүү өзүнүн бир жашнакай жемишин берет деп мен ойлойм. Мындай иш-чаралар бүгүн гана эмес, ар дайым өтүп турушу керек. Мындай эң сонун иш-чараларды биз баймамай өткөрүп турушубуз керек, тажрыйба алмашып турушубуз керек. Облустук аялдар кеңешинин жыйынына келгендердин катарында Буурулбүбү Кашкантаева дагы бар. Ал 13 жылдан бери Аманбаев айылынын аялдар кеңешинин төрайымы болуп эмгектенип келет. Көп жылдык үзүрлүү эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин айым депутаттарынын форумунун ардак грамотасы менен сыйланды. Биз биргебиз аттуу бул 4-чү конференциясы болуп жатат. Былтыр Манас районунда болгон. Анан кыргызча айтып келгенде Куржун деп коебуз. Ошол Куржунду бизге бакаята Манас району Карабура Чыңгыз Айтматов районуна берген. Ошол Куржундун негизинен себеп болду, бирок негизи бүгүнкү иш-чарада биз биргебиз деген Талас областындагы баардык аял затын, дүйнө жүзүндөгү Кыргызстандагы баардык аял затын башын бириктирип, эне эне ата асказоо, эне агып турган булак, бала боорунда чырак деп айтып койсок болот. Дал ушундай эле сыйлык алгандардын катарында Шекер айылынын аялдар кеңешинин төрайымы Гүлзина Жүндүбаева дагы бар. Аялдар кеңеши элеттеги каада салттардын жанданышынан тышкары ар кандай үй бүлөлүк зордук зомбулуктарга каршы күрөшүүдө дагы жигердүү иштерди алып барып жатканын кошумчалады. Жакында эле Арча айылында чоң семинар өткөрдүк. Аялдардын зордук зомбулук жөнүндө аябай кененирээк иш-чарада алып бардык десем жаңылышпайм. Жакшы өттү аябай. Өзүм кол өнөрчүлүгүм бар, кыздын себим бар. Теге эме кылып ачып койгом магазинимди. Азыр берге да көргөзмөмдү алып келдим. Мага ушул сыйлыкты берип кеткен биздин Шекер айыл өкмөтүнө ыраазычылык билдире алам. Бактыгүл айымга мен эмгегимди эметип, баалап, ушул нерсени бергенге мага дагы мындай дагы бир жакшы жумуштарды аткарганга эме болуп калдым да, шык болуп калдым, мага аябай ыраазымын. Жыйындын жүрүшүндө Аманбаев айылынын аялдар кеңешинин жыл башынан бери аткарган иштери көрсөтүлүп, башка райондон келгендер менен өз ара пикир алмашуу болду. Айгерим Дүйшөбаева, Сыймык Барманов, Чыңгыз Бокошев, Айтматов району.